Assalamu алейкум, туғандар қандайсыздар? Талас облысы Манас району Қызыл Жылдыз айылына келіп қалдық, туғандар. Бұл жақта бір жігіт шо мебелдер жасайды екен, өте мастер екен, туғандар. Біз шо жігітке шо мақтағаннан бір аябай мақтады, соның мебелдер жасайды екен депчи. Мақтағаннан келдік, бұйырса. Істермен чоң көрөбүз, туғандар. Бұл точно мекен жайы Қызыл Жылдыздагы бұл больницаны билебиз, бардыгыбыз. Ушу больницанын почти бет маңдайында. Бұл Ахунбаева көчөсү эле. Ооба. Ахунбаева көчөсү экен, туғандар. Анан ассалому алейкум, кандай ден салып өзүң жакшыбы? Жакшы. Ушу жигит өзү экен. Канча жыл жасаганыңа? 9 жыл болуп калды. 9 жыл, о, анда стаж жакшы эле экен да, мастер. Тиги айткандай эле мастер окшойсуң да. Бисмилла деп. Эми кандай сен өзүң заказ менен жасайсың да? Ооба, заказ менен. 9 жылдан бери заказ менен жасап жүрүң да? Заказ менен жасап атат. Ушул жактан эле же точкаларың барбы башка жакта? Бизден айылга жаңыдан келдик да, бир 2 жыл болду. Атак какта элең? Таласта иштейчүбүз. Таласта болчу, сен? 2 жылдан бери айылдасың. 2 жылдан. Бул жерди көптөр билбесе керек, Ооба, ошон үчүн кичине жарыялап коёк. Азыр бул жакта станогуң ушул сыртта турат экен. Ооба, сыртта бир навестин астында. Ушу станок менен ушу заказдарды кезип неме кылып жасап бересиң, материалдарды өзүң алып келесиң. Ооба. Эми кичине жазалгандар бар экен, ошону көрүп коёк, мына туугандар, бул жака кирсек, бул заказдар окшойт, Заказдар булар. Барды. Булар жасап койгон экен, ушундай. Анан шифонерлер экен бул жерде. Буларды ушу заказдар менен жасалган. Бул кандай, бул размерлери кандай болуп калды? Бийиктиги 2,10, бир жагы 1,50, глубинасы 50. Заказдар. Ишин ачып көрөйүк. Мынакей. Астына чейин ушундай полкалар кылыпсың, атайын. Кардардын калоосу менен. Тура эле негизи жөнүнө бош калганча. Астына чейин полка кылыптыр, үстүндө полка кылыптыр. Жакшы экен. Өзү жабылып кала берет баягыдай. Сапаттуу. Кенен кенече. Кенен кылсың, аябай жакшы. Бул жакта да заказ менен го дейм, бул. Заказ менен. Бул азыр бүт элек. Бүт элек, бул кул тагыштарын жасайсың да. Кул тагыштарын, буттарын тагыш керек. Бул комплект жасатты го дейм бирөө. Комплект касса. Касса экен да. Касса. Аябай кенен кылсың бирөө. Касса экен бул. Пока ушулар экен да заказ, заказдар. Так жанагы сен ушул жазалган сүрөттөрүң бар, ошолорду экранга коюп коем азырчы, слышал. Бул эмне артында жазылып аткан? Купе жасалып атат. Купе? Купе шкаф. Ал купе шкаф. Мынакей. Сонун эми заказ берем дегендер болсо, телефон номериң экранга калтырып койдук. Болду. Буюрса элдер билип алды. Кызыл Жылдыздагылар билчү эле? Билет айылдагылар. Айылдагылар билет, Ушу Манас районундагылар баардыгы билсин. Буюрса. Эми онун примерно баазын айтып койсоң онун. Булар размери 1,50, узундугу 2,10, глубинасы 30, 12 миң болду. 12 миң. Жакшы эле баа болгон экен, Негизи сонда мынакей илгичтерде кенен шапка койгонго да кенен үстүнө аябай жакшы экен. Астына шкафчиктери бар, мынакей. Бут кийим койгонго канча ошо 2 катар экен. Анан бунун баасы канча болду, шифонер? Бул 16 миң болду. 16 миң болду, Бардыгынын размери бирдей, Бардыгы размер. Бул 3 баласы бар экен, 3 баласына. 3 баласына, бир үйгө? Бир үйгө барды. Кроваттарын алып барып койгонбуз. Кроваттарын алып барып койгонсуң жаза. Өтө сонун. Ошол кроваттарды жасатам десеңиздер, жакшы да. Ар кандай размерде жасай бересиң. Матрастар менен да? Матрастар менен. Өтө сонун болуп турган. Клиенттердин оюндагыдай кылып бересиз. Болду, ана туугандар, ошо заказ жасатам, мебель жасатам десеңиздер, буюрса жакшы болду. Ушундай бизде мебель жасагандар көбөйө берсин Манас районунда. Азыр слайд-шоу кылып сүрөттөрүн коюп коем. Кайсы мебель жаккан болсо арасында ошону заказ берсеңиздер жасап берет сиздерге. Колуңа береке анда, жакшы. Молодец. Иштер кылып жүрөр анда. Сонун болду буюрса.